Талас салгылашуусу жана анын тарыхый мааниси мындай аталыштагы эл аралык илимий конференция Талас облусунда өттү. Чет өлкөлүк тарыхчылар жыйынга онлайн форматта катышып, дүйнөлүк тарыхта баранды орду бар Талас салгылашуусунун мааниси, анын Борбор Азия чөлкөмүнө деги эле адамзат цивилизациясына калтырган таасирлери жөнүндө илимий далилдерди ортого салышты. Белгилей кетсек, 731-жылы Кытай менен араб дүйнөсүнүн түмөн колу Талас суусунун жээгинде салгылашкан. Бул окуя тарыхта Талас салгылашуусу деп аталган. Салгылашуу дүйнөдөгү эки цивилизацияны жуурулуштуруп, Азия чөлкөмүндө жаңы доорду пайда кылганы тууралуу тарыхта белгиленип жүрөт. Ал эми ошол чоң салгылашуу азыркы Талас дарыясынын жээгиндеги Жоондөбө айылынын аймагында болгону айтылат. Бул аймакта ошол доорго таандык Атлах шаар чалдыбары бар. Үстүбүздөгү жылдын 27-майында демөөрчүлөр тарабынан ошол тарыхый жерге монумент коюлган. Илимий конференцияда тарыхый жер дагы да иликтенүүгө муктаж экени айтылды. Быйыл Талас салгылашуусуна 1270 жыл толду. Талас салгылашуусунун орду жөнүндө ар кандай тарыхый изилдөөлөр айтылып жатат. Эми буга биз кыргыз окумуштуулары дагы, кыргыз коомчулугу дагы буга көңүл буруп жаткандыгы биздин улуттук санаанын, улуттук аң сезимдин өскөндүгүнүн белгиси. Биз өзүбүздүн өтмүшүбүздү жанаң ол этностук гана тар бир өңүттөрдөн аңдабай дүйнөлүк контекстте карап атканыбыз. Ошол дүйнөлүк контекстте мааниде болгон окуялардагы өзүбүздүн ордубузду, жана ошол окуялардын биздин улуттук өсүшүбүзгө, аң сезимибизге, көз карашыбыздын калыптанышына тийгизген таасирине болгон кызыгуу артып жатат дегенди билдирет. Мына ошонун бир далили мына бүгүнкү конференция.